Assalamu алейкум, урматтуу достор. Менин атым Мирза. Бүгүн бизде конокто Нурзат, Кыргыз Түркманстан университетинин студенти. Бүгүн бизге өзүнүн окуп чыккан китеби жөнүндө, анан өзү жөнүндө да маалымат берип кетет. Анан бизге ушул китеп жөнүндө бир аз айтып берди. Мен да өзүм аябай кызыгып калдым. Анда эмесе чогуу окусак, Нурзат өзүңдү тааныштырып, анан окуган китебиң жөнүндө айтып берсең. Менин атым Нурзат. Айтылып кеткендей эле Кыргыз Түркманстан университетинин студентимин. Жана мен бүгүн Гарриет Бичер Стоунун Хижина дяди Тома деген китебин сиздерге тааныштырып кетким келип жатат. Бул китеп улуу автор тарабынан жазылган. Авторду жөн гана элдер эмес, ошол убактагы китеп жазылган убактагы президент, Американын президенти Авраам Линкольн өзү окуп, бул китептен шыктанып, жана өтө чоң даражада өтө баа берген. Жана бул китепти анын ою боюнча бул китеп революцияга, элдерди революцияга шыктан алып барган. Жана анын сөзү боюнча, президенттин сөзү боюнча, бул китепти жазган автор өзү кичинекей эле жөн гана арадагы айым болсо дагы чоң бир китеп, маанилүү китеп жазган. Бул китепте кулдар жөнүндө айтылат. Алардын кыйынчылыктары, ошондой эле кул ээлөөчүлөрдүн жакшы жамандыгын салыштырат, ошолор жөнүндө баяндайт. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул китептин сырты кызыл, жана бул биринчи көргөндө дагы кызыл бизге кандайдыр бир өзүнө тартпайт. Китеп сырты кызыл болгону дагы бир кандайдыр символикалык мааниге ээ. Кызылды көргөндө биз, кызыл светофорду көргөндө деле биз кандайдыр бир эскертүүнү түшүнөбүз. Ошондой эле бул китептин сыртын көргөндө кызыл болсо бул кандайдыр бир эскертүү. Бул китепте аябай кандуу окуялар дагы болот. Ошол жөнүндө дагы мааниси бар деп ойлойм бул китептин сыртын. Ичинде ошо көбүнчө кулдардын маселелери, алардын сатылып жаткан учурдагы окуялар келтирилет, эпизоддор. Жана эне менен баланын дагы тагдыры чагылдырылат. Энеден баласын айырган убактыларда энеси баланы алып муз болгон дарыядан чуркап өтөт. Бутунда эчтекеси жок болсо дагы, ошого карабастан баласын куткарыш үчүн дарыянын аркы тарабына өтүп, аман калышты самайт. Жана мага бир киши айтып кеткен, орустарда мындай кеп бар: не хлебом единым жив человек деген. Ошо адам жөн гана тамак, азыктар менен тамактанбастан ошо жан дүйнөсүн, рух дүйнөсүн байытат. Жана ошо китепти да окуу ошонун бир мисалы болуп эсептелет деп ойлойм. Аябай жакшы, Нурзат. Айтсаң эми биз көбүнчө эле суроо беребиз бизге келген конокторго. Ошо окуп чыккан чыгарманын ичинен сага өзгөчө таасир калтырган бир жери болдубу? Ооба, ошо жана апасы баласын алып, кучагына алып, дарыядан кечип өткөн. Кышында, муз тоңуп калган дарыя, ошону сынбайбы деп эчтеке ойлобостон, ал жерде эми ойлобойт да, артынан куугунтуктар болгон үчүн баласын алып эле качкан. Ошол жери аябай, китепте дагы аябай жакшы сүрөттөлгөн. Ошол эпизоду жагат. Аябай кызыктуу экен. Анан бул китеп, мисалы үчүн, эми көп эле китептерди окуйсуң да. Анан ошол окуган китептериң арасынан бул китептин орду кандай? Орду өтө жогорку деңгээлде, өтө чоң. Анткени мага негизинен
жөн гана психологиялык азыркы билбейм кандай баналдуу нерселерди окуганды жактырбайм. Андайлар жакпайт. Бул негизи чындыкты чагылдырылган, чындыкты биз баарыбыз билишибиз керек. Басмырлоо, элди басмырлоону токтотууга чакырган. Жана бул китеп чыгарылгандан соң анти-том романдын башкы каарманы Том деп аталат. Ошол Томго каршы деген китептер да чыккан да. Бул китеп өзү көп тилдерге да которулган. Бул китептин кыргызчасын тапсак болобу? Кыргызчасын азырынча которула элек деп ойлойм. Таба элек. Аябай жакшы. Анан ошо биздин көрүүчүлөргө негизи эле кандай десем, себеби баягы китеп окуу бул баягы руханияттын байлыгы дейт го. Биздин рухубуздун байлыгы да бул китеп ошолордун бири. Анан биздин ошо жаштарга кандай өзүң кеңешиң берет элең? Эгер мисалы үчүн китеп окусак дагы кандай нерселерге жете алабыз балким да, сенин оюңда. Китеп окуган бизге дагы эмне кандай пайдалар бар? Биз дагы ушундай сонун китептерди окусак дагы кандай бийиктерге жетебиз? Негизи эле жаштарга берген кеңешиң кандай болот? Китеп окуу боюнча. Менин оюмча эң биринчи нерсе бул дүйнө таануу. Китеп окуганда дүйнөнү тааныйбыз. Азыр бул жерде отуруп эле бир китепти окусаң, ошол адамда кандайдыр бир чоң эмоцияларды калтырышы мүмкүн. Мисалынан саякат жөнүндө китептерди окуса, аны окуп шыктанып, балким бир күнү ошол жака барса, чын эле ушундай турбайбы дейт балким. Же башка бир тарыхый жерлерди окушу мүмкүн. Ошондуктан дүйнө таануу бул эң биринчи нерсе деп ойлойм. Демек биздин көрүүчүлөргө кеңешиң ошондой, Жакшы, акыркы суроо болсун. Кандай жанрда китептерди окуган жагат? Классикалык чыгармаларды окуйм. Көбүнчө мектептен бери эле классикалык чыгармага үйрөтүп койгондуктан, ошо айтып кеткендей эле башка жанрдагы чыгармалар өтө жагы бербейт. Рахмат сага чоң, Нурзат. Урматтуу достор, ушул китепти алып окуңуздар. Эгер бул китеп боюнча дагы маалымат алам десеңиздер, Нурзатка байланышсаңыздар болот. Кыргызча котормосу азырынча жок экен, орус тилинде окусаңыздар болот. Баарыбызды кызыктырды бул китеп. Биз да сөзсүз түрдө окуп чыгабыз. Сиздер да китеп окуңуздар, китеп сүйүңүздөр. Нурзат, сага дагы бир жолу рахмат келгениңе. Буюрса кийинки видеолордон жолукканча аман болуңуздар.